Сиз мына менин колумдагы бул алтынды алуу үчүн Кыргызстан жылына канча миңдеген жайыт жеринен ажырай турганын билесизби? Ал эми экологдордун айтымында талкаланган жайыт жерлер кайрадан калыбына келүү үчүн жүздөгөн жылдар керектелет. Саламатсызбы? Бүгүн акча бар сизге Нарындагы Кумбел келинин айланасындагы нааразычылыктар тууралуу айтып берет. Нарын районуна караштуу Жергетал айылына тийиштүү делген Кумбел алтын казуучу жери көптөгөн жылдар бою талаштуу болуп келет. Талаштуу дегенибиздин себеби бул жерге малчылар мал жанбагабыз, жайыт керек. Алтынды казбагыла дешсе, токен казган компаниялар лицензияларын бетке кармап иштей берген учурлар ондоп саналат. Мамлекеттин жердечи бизден мен айтат элем, биздин мамлекетибиздин дагы көп жерден чабалдыктар ушул жерден билинип атат да. Лицензияны берип коет. Могу жерде иштетесиң деп. Анын аркасынан сая түшүп алышат. Давайте десилер, мамлекетке каражат жүрүшүң керек. Ал канчалык деңгээлде элге зыян тийип атат, может элдин ыркын бузуп атат абалда фирмалар. Учурда Кумбелде AC Minerals деген компания ишмердүүлүк жүргүзүп келет. Бул компанияга кийинчерээк кененирээк кайтып келебиз. Азыр буга чейин бул жерде алтын казып жайытты талкалап, анысы аз келгенсип жергиликтүү калкка салык төлөбөгөн компаниялар тууралуу кеп козгойлуу. 2007-2009 жылдары Кумбелде чалгындоого мамлекет тарабынан 3 компанияга тагыраагы Орусиялык Ракизолго 118 гектар, Кумбел ЛТДга 7 гектар жана Кумбел Ресурска 25,5 гектар жер бөлүнүп берилген. Бул компанияларга 2009 жылы ошол учурдагы райондук аким Ишенбек Медетов аркылуу айылдык кеңештин кезексиз отуруму өткөрүлүп, кенди чалгындоого жана иштетүүгө макулдук берилген. Ошол учурда Ракизолго 9 гектар жерден кен казып, болжол менен 400.000 килограммдан 1 миллион тоннага чейин жез иштеп чыгарышкан. Ал эми отчетунда болсо 760 грамм гана алтын өндүрүшкөнүн көрсөтүшкөн. Мына ушундай алдамчылык элдин кыжырдануусуна алып келип, жыйынтыгында 2012 жылдын июль айында жергиликтүү элдин кен казган компанияларга болгон каршылыгы күчөлүп, Орусиялык Ракизол жана Кумбел ЛТД, Кумбел Ресурс жоопкерчилиги чектелген компаниялардын унаалары айылга айдалып келип камакка алынган. Эл 18 гектар айдоо аянтыбыз бузулду, 360.000 сом зыян тарттык деп айыптап чыгышкан. Ошондой эле жергиликтүү эл кытайлык компаниялардын иштөөсүнө каршы экенин билдиришкен. Таң калыштуусу ошол 3 фирма тең казууга, разработкага лицензия алган эмес. Алар үчөө тең тиги чалгындоого алган. Лицензия кандай тартипте берилет? Изилдөөгө берилет, чалгындоого берилет, анан казууга, иштетүүгө берилет. Анан таң калыштуусу бизде мунун баардыгын жаап жашырып аткан биздин Токен тармагындагы кризистин өткөн жылы мурунку президент Сооронбай Жээнбеков ошол коопсуздук кеңешинде Токен тармагы боюнча атай ишти караган. Ошондо да көтөрүлүп келип эле бул калып калды. Себеби алар карай да албайт эле. Себеби коррупцияга баткан бийлик кантип өзүн коррупциялык иштерди карай алат. Кен тармагында ишти мыйзамдаштырган жер казынасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы. Бул мыйзам биздин конституцияга каршы келет. Кен мыйзамы боюнча бул мыйзам Кыргыз Республикасынын баардык жерде эл аралык соттордо уттурууга туура келет. Мисалы, жана иликтөө, чалгындоо кылыш үчүн көптөгөн фирмалар, коррупциялык топтор баягы Союз өлкөсүндө иликтенген материалдардын баарын топтоп алышкан. Анан ошол материалдарды эмне кылат? Топтоп алган материалдарды сатышат. Элдин нааразычылыгын жараткан токен компаниялар куулуп чыккандан кийин деле алтын казуу иштери токтоп калган эмес. Алтындын даамын татып калгандар аны кантип казып, кантип иштетишти билгендер өз алдынча эле казып келишкен. Буга чейин айтып келген AC Minerals жоопкерчилиги чектелген компанияга 2018 жылдан 2026 жылга чейин Кумбелдин 20 гектар жери иштетүүгө берилген. Жалпысынан Жергетал айыл өкмөтү тарабынан түзүлгөн келишим боюнча 2026 жылга чейин 1 тонна 258 килограмм өндүрүшү керек. 2 жылдык чалгындоо иштери аяктаган соң Жергетал айыл өкмөтүнө караштуу 3 элеттин элинен мындан ары алтын казылсынбы,
компания иштесинби деген атайын сурамжылоо жүргүзүлгөн. Анда көпчүлүк эл компаниянын иштөөсүнө макулдук беришкен. Мындан улам AC Minerals айыл өкмөтү жана эл менен бирдикте 10 жылга атайын келишим түзгөн. 10 жылдын ичинде компания 3 миңден ашуун гектар жерден алтын жана жез өндүрөт. Бул компания тууралуу элеттиктер азыр эмне дейт? Өз ооздорунан уксак. Болот эле да, элге жайыт керек эле да. Бул эми бизде бир эле эме эмес, ал Кумбелде бир эле компания эмес. Ал жерде 3 компания бар. Азыр үчөө тең лицензия алган. Үчөө тең иштейбиз деп атышат. Азыркы иштеп аткан Антиминералс ишканасы инвестор жакшынакай элге кызмат кылып келет. 3 компания берди, ким алып келет? Ошол 3 үйрү бар, 4 үйрү бар, жылкысы бар, алып келеби бияка. Жана талкаланган жерлерди рекультивациялап берели деп атат. Эгерде булар болсо ким аны ал жерден рекультивация жасайт? Булар жасашат мына эмди жылдан баштап. Жайлоолорго жол сарып беребиз деп атышат. Көптөгөн жакшы нерселер жасайбыз деген эми өздөрүнүн программасында жакшы нерселер бар. Элге түшүндүрүш керек да. Жакшылап түшүндүрүп, көрсөтүп айтса, анан эл дагы туура түшүнөт деп ойлойм. Бул компания тарабынан 3 айыл элине жалпысынан 2 миллион 230 миң сомго 80 орунду кийим тиккен машина орнотуп берилген жана тез жардам унаасы сатып берген. Ошондой эле айылдын фондуна 5 миллион сом төгүп беришкен. Бул акчага айыл эли 3 комбайн сатып алышкан. Жакынкы күндөрү жайытты тосуу үчүн 200 миң сомдон ашык акчага атайын тосмолор алынып берилди. Компаниянын өкүлдөрүнүн айтуусунда алардын айыл эли үчүн жасаган жардамы муну менен эле токтоп калган эмес. AC Minerals мамлекеттин бюджетине жалпысынан 2 миллион 147 миң 967 сом төлөшкөн. Бул акчанын басымдуу бөлүгү лицензияны кармоо үчүн төлөнсө, келтирилген чыгым үчүн жергиликтүү бюджетке 30 миң 252 сом төлөнүп берилген. Ооба, айрымдар үчүн бул компания өтө эле боорукер. Эми компаниянын кирешесин болжол менен эсептеп көрөлү. 2026 жылга чейин 1 тонна 258 килограмм алтын өндүрүлөт. Бул жалпысынан 39.123,8 унцияны түзөт. 1 унциянын азыркы баасы 1.835,79 доллар. 39.123,8ди көбөйтөбүз 1.835,79 долларга. Жыйынтыгында компания 8 жыл ичинде 71.823,080 доллар киреше табат. Муну сомго айлантканда 6 миллиард 89.879 миң сомду түзөт. Анткени менен айылдыктардын айрымдары компания 2 жыл бою чалгындоо иштерин гана жүргүзгөнүнө ишенбейт. Алар жогорудагы жардамдарды алтын казып, андан түшкөн акчага бизге азыраак көмөк көрсөтүштү деп эсептейт. Анын жетекчиси Субанов Ринаттын айтымында, ал азыркы учурда Кара Балтадагы баалуу металлдарды казып алуу жана байытуу менен алектенген Green Hall жоопкерчилиги чектелген компаниянын түзүүчүсү. Мындан 1,5 жыл мурун бул компаниянын директорлук кызматын өткөрүп берген. Ачык булактарга таянсак, AC Minerals жоопкерчилиги чектелген компания катары 2017 жылдын 27 декабрында Юстиция министрлигинен каттоодон өткөн. Компаниянын негиздөөчүсү болуп Турдубаев Айбек Маматкаримович эсептелет. Азыркы учурда Турдубаев көмүр казган Мегакоал аттуу компанияда дагы ээлик кылат. Бул фирма Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан. 2018 жылдын 7 январына чейин AC Minerals компаниясы экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кан кудасы айтылуу Абжалиевтердин үй-бүлөсү жетектеп келишкен. Ошол кезде компаниянын түзүүчүсү катары Салихов Ават Раимович жана депутат Алярбек Абжалиевдин уулу Тимирлан Алярбекович катталган. Маалым болгондой, Абжалиевтердин үй-бүлөсү жалгыз эле ушул AC Minerals деп аталган тоо-кен компаниясына ээлик кылбайт. Алтын кен казган кытайлык Линсиен деп аталган ишканада Абжалиевдин аялы Токтобеков Тимирландын апасы Гүлсара Сулаймановага таандык болгон. Бирок учурда бул кытайлык компания белгисиз себептерден улам иштебей турат. Эң кызыгы, Сулаймановага таандык мындан тышкары дагы толгон токой ишкана катталган. Кыргызстанда катталган ишканалар тууралуу маалыматтар жайгаштырылган ОСО KG сайтынын маалыматына алайык, Жогорку кеңештин депутаты Алярбек Абжалиевдин аялы 19 компаниянын түзүүчүсү. Бул компаниялар ар түрдүү тармакта иш алып барып
барышат. Билим берүү, мейманкана бизнеси, жарандарды жумушка орноштуруу, электр энергиясын сатуу жана башка. Компаниялардын басымдуу бөлүгү мунай казуу, жаратылыш газын иштетүү жана баалуу металлдарды өндүрүү иштерин жүргүзөт. Белгилей кетүүчү нерсе, Тоо-Кен компанияларынын түзүүчүсү катары Гүлсара Сулайманова менен кошо чет элдик жарандар дагы бар. Тагыраагы Тоо-Кен тармагындагы 9 ишкананын ичинен 5-өө Кыргыз-Кен компания, Металл-Кен, Тайхао, Аскар Энерго, Сигард ишканаларында чет элдик жарандардын аттары чыгууда. Компаниянын өзүнүн башкы өкүлдөрүнүн айтуусунда AC Minerals 100% ата мекендик өндүрүүчү компания катары эсептелинет. Бирок Абжалиевдердин чет элдик жарандар менен болгон катышынан улам бул маалыматка күмөн саноолор жаралбай койбойт. Компаниянын директорлору жана түзүүчүлөрү чет элдик жарандар жана ошондой эле Кытай жарандары менен тыгыз байланышта болушкан. Ошондой эле Абжалиев чет элдик компаниялардын кызыкчылыктарын коргогонбу? Азырынча белгисиз. Жергиликтүү тургундар жогоруда ататалган компаниянын жергиликтүү бийликти акча менен колго алып койгон деп бир топ убакыттан бери айыптап келишет. Булар ошо жең ичинен өздөрү бирдеме кылышкан, ошон үчүн ошо фирмадан баш тарта албай атышат да. И дагы экөөнү дагы кирип атышат. Жең ичинен эмне деген күмөн саноолор бар? Күмөн саноолор эми акча алышты, башка эчтеке кылган жок. Далилдер барбы? Далил эми биз толук кое албай атабыз да. Эми тиги бала айтып атат, эгер ошончо артынан түшсөңөр кимдин алганын бүт мен айтып берем, менде видеолор бар деп атат. Ким ошентип? Бала ошондой кылып. Ошентип өзү айтты эле. Кимге акча бергеним менде бар деп атат. Ошондой кылаптыр. Айылга канча акча бергем, кимге эмне жумшаган бүт менде бар, ошол боюнча өтөм. Анан бир жерде 40 комиссия деген чыккан, ал 40 комиссияда өзүнүн бир мафия болуп алган да кыскасы. Эмне болгон мафия? Булар өзү ичара келишимди каалаганча түшөт, 5 миллионду көп акча көрүп ага макулдашат. Анкен менен жергиликтүү кеңештин депутаты Алмаз Өмүров мындай пикирлерди четке какты. Мен жеке пикирим да, ушул элдин арасында жашап атып, ушул элдин кулуну болуп, кенедейден туулуп өсүп болгон, мен буга чейин жайытта да иштегем, ушул көйгөйдүн баарын баарыбыз жон терибиз менен сезип отуруп, анан ушулардан акча алып алып эртеңки күнү ушуга кайсы бетибиз менен жашайбыз? Кайсы бетибиз менен жашайбыз? Ошол аш болобу мисалычы? Ал арада Кумбелдеги алтынга кызыккан дагы бир Премьер Право деп аталган компаниянын жергиликтүү эл менен сүйлөшүү үчүн келгенине күбө болдук. Жана экинчи фирмаларыбыз келиптир. Эмне фирма? Дагы Кумбелде ошондой фирма бар деп атпайсызбы? Адмирал бар, дагы жетектеп жүргөндөрчү. Просто эми ошолор келип, аларды иш баштап алып келдилер. Решениялар менен сиздер бизге бир число коюп бериңиздер. Бизге мына проектиңди бер. Biz общую ситуацию көрсөтүп атабыз. Если хозяйствоның, экотехинспекцияның. Какие работы проводить будет? В данное время Тимурсоте. Какие-то компании, да, сейчас предоставляете? Я предоставляю определенную компанию, которая заинтересована здесь работать. Можно имя узнать? Не могу сказать. У нас как бы индивидуальное секретно. Ну, не могу сказать, извиняюсь. Вы официально можете? Нет, не могу сказать. Хорошо, а чем будет заниматься эта компания? Ну, в данное время, ну, я думаю, вы сами в курсе. Именно разработка месторождений по добыче золоторудного месторождения, в общем. Сиздер бул жака эмне максат менен келдиңиздер? Эмне боюнча келдиңиздер? Эми биз мына элдин мнениясын угалык деп эле келдик, ошо эл менен сүйлөшөлүк деп. Эми биз баягы жер иштетип аткандан кийин баягы эл менен болушубуз керек, эл менен чогуу иштетишибиз керек. Биякта жергиликтүү эл менен иштешип, ошо маселелерди чечели деп эле келип атабыз. Элдер эмне деп айтып атышасыздар? Эми эл менен баарын чогултуп сүйлөшкүлө деп атат. Биз ошого биздин эле ошо оюбуз, элдер менен баарын чогултуп, айыл өкмөтү менен бери да депутаттар, местный депутаттар менен болобу, элдер менен чогулуп, баары менен мнениясын билип, ошо колубуздан келген, может, жардамдар боло баргандай, ошолор жөнүндө сөздөр болсо, жардам болсо ошолор чечкенге жарат. Ачык булактарда бул компаниянын директору катары Курманалиев Улукбек Русланович жазылган. Ал эми башкы негиздөөчүсү Бирик саясий партиясынын лидери Кылыч Исамамбетов. Кылыч мырза кен казган компания ага таандык экенин өзү да четке каккан жок. Алло. Карындашым отам. Саламатсызбы да бир жолу, мен Мерим. Отам. Кылыч мырза, сиздин ошо Кумбелде алтын иштеткен аткан компанияңыздын аты кандай аталат? Билсе болобу? Билсе болот, Премьер Право деген компания.
А бул канчанчы жылы негизделген тоо кен тармагы боюнча тажрыйбасы барбы компания? Компания болсо 2017-жылы негизделип, ошол жылы эле биз аукциондорго катышып баштаганбыз. Дагы бир суроо, Кылыч мырза. Ал жакта ошол округдун эли бул алтын казганга каршы экенин билесиздер да, э? Билбейм, бизге каршы болгон эмес. Кимге барып жолуктуңуздар эле? Айылдын элинде. Качан бардыңыздар? 17-жылы бир 3-4 жолу бардым. 18-жылы, 19-жылы өткөндө шайлоо болуп атты го, шайлоо убагындачы. Ошондо да барып, бүт айылдардын баарын кыдырып, жолугушууларды өткөрүп. Анан биз азыр элегибизге карабай элдер бизге муктаждыктарын чечип бергиле дейт, аларын чечип берип атабыз, ушундай да. Эмне муктаждыктар мүмкүн болсо? Мектептин крышасы жок, ошого крышасын сатып бергиле дейт. Барсаң мектеби көчөйүн деп калган, мисалы 1 ай өкмөттө. 1 айга барсаң суу жок. Ал сууга мына могул жерге акча тыйын керек болуп атат, суубуз чыгыш керек дейт. Макул деп ага жардам беребиз. Белгилей кетсек, Бирик саясий партиясы парламенттик шайлоого жакын Мекеним Кыргызстан партиясы менен бириккен болчу. Бул видеону тартып жатканда Кыргызстанда кен казган компаниялардын көпчүлүгү чалгындоо иштери учурунда эле алтын өндүрүүнү башташат деген пикирлер басымдуу болду. Буга мисал катары Кумбел кенин келтирилген жергиликтүү активисттер камерага сүйлөп берүүнү каалашкан жок. Маселенин чоо жайын экологдон сурадык. Мындай учурлар абдан көп дейт. Мен дагы ушул жанагы жарандык активисттер менен, экологдор менен сүйлөштүм да. Мисалы үчүн ушул Чаткалда 2013 жылдан 2017 жылга чейин 8 аукцион өткөн экен ГКПНден. Анан кийин ошол чалгындоо ишине деп лицензияны алып, анан кийин түз эле алтын казып, 2 жыл бою алтын казып, болгон алтындарды алып, анан кийин рекультивация жасабай таштап кетип калган учурлар көп дейт. Эми аны оңой эле дейт. Мисалы үчүн негизи планда ошол бар да, лицензия алып атканда ошол жердин баягы картасы, планы көрсөтүлгөн дейт да. Ошол жерден анан кийин баягы бир определенный бир жерлерди гана казып, ошол жерден анан кийин баягы эмесин данныйларын алат дейт да, ошондон билсе болот дейт. Ал эми ушул баягы компаниялар ошолор деген баягы баарын эле ошол канча участок болсо, ошонун баарын эле баягы катары эле батырат, казат экен. Эми аны мындай эле адам билсе болот экен да. Анын үчүн адис болуп деле кереги жок. Бир 2-3 жерди чукуп казып атканы эмеби, же баарын эле айдап салганыбы оңтой каңтарып. Ишкананын өкүлдөрүнүн айтымында пандемиянын айынан иш жаңы гана башталды. Учурда мына сиз көрүп турган 27 тонналык оор жүк ташуучу унаалардан күнүнө 6-7 машина ИТ Минералстын жетекчиси Ринат Субановдун Кара-Балтадагы рудаларды кайра иштетүү заводуна жөнөп турат. Ишкананын жетекчиси компаниянын күмөн жараткан ишмердүүлүгү тууралуу суроолорубузга камера алдында жооп берүүдөн баш тартты. Мындан улам түшүнүксүз жагдайларды ишкананын кызматкерлеринен гана сураганга аргасыз болдук. Жергиликтүү калк менен 10 жылга келишим түзгөндөн кийин мына буюрса жумушубузду баштап атабыз. Демек чалгындоо иштери бүттү, азыр алтын казуу иштери жүрүп атат. Азыр алтын. Бирок чалгындоо иштери биринчи лицензиянын эсебинен кайта башка участоктордо изилдене берет. Башка жок, биринчи лицензия боюнча биз 4270 гектарды ошонун чалгындоо иштерин жүргүзүшүбүз керек. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн экологияны сактап иштетиш керек да. Мисалы көп чоң компаниялар азыр токтоп калды, азыр биз иштеп баштадык да. Бул баары эле бюджетке барып эле такалып калат да. Если бүт жакшы компаниялар элдин кызыкчылыгы үчүн иштесе, акча болот да бюджеткечи. Берүүбүздү даярдап жатып, жогоруда биз сөз кылган Кумбел ЛТД жоопкерчилиги чектелген компаниясы 2019 жылы Жергетал айыл өкмөтүнө келтирилген чыгымдар үчүн жалпысынан 3.701.081 сом төлөгөндүгүн биле алдык. Көрөрман, бул берүү аркылуу биз нарында кен казган компаниялардын кыйыр иштери тууралуу азын аулак кеп кылдык.
Эгерде бул берүү боюнча кандайдыр бир маалыматтар, толуктоолор болсо, Акчабар сизге да микрофон сунууга даяр. Саламатта туруңуз.